Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздин канал МТС-те жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Жалал-Абад областынын Аксы районуна өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Бул тууралуу тиешелүү министрликтен билдиришти. Буга 2 күн мурда катуу жааган жамгырдан улам аймактагы Падышата, Итагар, Авлетим дарыяларынын деңгээли көтөрүлүп, райондогу Авлетим, Кашка суу, Кызыл Туу айыл аймактарында кооптуу абал жаралганы себеп болууда. Кече Аксыдагы сел Итагар дарыясындагы көпүрөнү алып кетип, анын кесепетинде аймактагы 360 кожолук байланышсыз калган. Мындан тышкары УАЗ унаасы менен тракторду ичиндеги адамдар менен кошо агызып, бактыга жараша алар аман куткарылган. Ошол эле убакта Итагар дарыясынын 4 жеринде суу ташкыны коркунучу жаралып жатканы маалымдалууда. Учурда өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу максатында жарандык коргонуу кызматтарынан штаб түзүлүп, адистер жеринде чара көрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, калыбына келтирүү иштери дарыядагы суунун деңгээли азайгандан кийин башталат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Катар мамлекетине уча турган жарандарды авиакомпанияны алмаштырууга чакырууда. Министрлик билдиргендей, буга бир катар араб өлкөлөрү Катар менен дипломатиялык байланыштарын токтоткону себеп болууда. Эске салса, кече Бириккен Араб Эмирлиги, Бахрейн, Сауд Аравиясы жана Египет Катар өлкөсү менен дипломатиялык мамилелерин токтотконун жарыялашкан. Аталган мамлекеттер Катар ислам мамлекети жана Аль-Каида террордук топторун колдоп, араб өлкөлөрүнүн ички иштерине кийлигишүүдө деп айыпташууда. Өз кезегинде Катар буга жооп кайтарып, бул дооматтардын бардыгын четке кагып, террорчулук менен экстремизмге каршы күрөштө өз милдетин так аткарып жатканын расмий кабарлады. Бирок буга карабастан араб өлкөлөрү Катарга болгон бардык аба жол жана деңиз каттамдарына тыюу салышты. Көп өтпөй Сауд авиа жолдору, Этихад, Emirates жана Fly Dubai авиакомпаниялары Дохага болгон каттамдарын белгисиз мөөнөткө чейин токтотконун жарыялашты. Бул авиакомпаниялардын айрымдарынын өкүлчүлүгү Кыргызстанда дагы бар. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кече күнү Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык эми Жогорку Кеңеш 15 июнга чейин шайлоо күнүн бекиткен токтом кабыл алышы керек. Адистердин айтымында, дал ошол күндөн тарта расмий үгүт өнөктүгү башталганга чейин болочоктогу талапкерлердин үгүт иштерин жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Жаңы мыйзамга ылайык шайлоого дагы кандай жаңылыктар кирди? Борбордук шайлоо комиссиясы менен көз карандысыз байкоочулардын күздөгү өнөктүккө даярдыктары кандай? Бул туурасында Мирбек Айтикеевдин материалында. Жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык президенттик шайлоо октябрь айынын 3-жекшембисинде өтүшү керек. Ал 15 октябрга туура келет. Демек мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 4 ай калганда, тактап айтканда 15 июнга чейин Жогорку Кеңеш тиешелүү токтом кабыл алышы зарыл. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында, ошол күндөн тарта болочоктогу талапкерлер менен алардын жактоочуларынын үгүт жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына 45 күн, шайлоого 45 күн калганга чейин берилсе, ал эми каттоо 35 күн калганда чейин жүргүзүлөт. Ошо шайлоо күнүнө 35 күн калгандан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Ошо үгүт иштеринин шайлоого 35 күн калганга чейин жылдырылган талапкер, саясий партия же болбосо алардын жактоочулары, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, алардын ишенимдүү кишилери үгүт алдындагы шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзгөнгө укуксуз. Ошондой эле буга чейин тил комиссиясы талапкерлерден жазуу жана көркөм окуу боюнча кыргыз тилинен экзамен алса, жаңы эрежеге ылайык тест тапшырып, тиешелүү сертификат алышы керек. Андан тышкары күрөө акы 100 000 сомдон 1 миллионго көтөрүлсө, талапкерлерге шайлоо фондуна 500 миллион сомго чейин топтоого уруксат берилген. Башкы шайлоо мекемеси учурда атайын календардык план түзүп, тиешелүү иштерди алып барууда. Ал шайлоо боюнча маалымат берүү, добуш берүү учурундагы коопсуздук, үгүт иштеринин тартиптери жана талапкерлерди каттоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Ошол календарный планда бүт иш-чаралар көрсөтүлгөн да. Негизи бизде ар бир боршойкомдун мүчөсү ошол ар кандай жумушчу топторго киришет да. Мисал келтирсек, ошол эле түшүндүрүү жумушчу топтор, үгүт боюнча жумушчу топтор, КРГ жанагы көзөмөлдөө ревизионный ошо жумушчу топ,
ошол эле укук коргоо органдары менен жумушу чогуу координациялоо жумуш топтор анан жана башкалар уюштурат. Ошо календарный план ошо негизинде биз ошол жумуштарды өткөрөбүз. Жарандык коомдун өкүлдөрү дагы шайлоого кызуу даярдык көрө баштады. Алсак учурда аймактарда жарандардын шайлоо боюнча укуктарын үйрөткөн жыйындарды өткөрүшүүдө. Андан тышкары шайлоочуларды биометрикалык маалыматтарын тапшырып, тизмеден өздөрүнүн тактоосу керектигин түшүндүрүүгө белсенип жатышат. Шайлоочулардын укуктары боюнча программаларды өткөрүп, алардын сабатын жакшыртуу максатында ошол тренингтерди өткөрөбүз. Мыйзамда киргизилген жанагы биометрикалык регистрация деген, мисалы ошол списокко кириш үчүн бүгүнкү күндө ошол жарандарыбыз ошол биометрикалык каттоодон өтүшү керек да. Көптөгөн жарандар бүгүнкү күндө ошол списокко кирген эмес да. Биз ошол өзүбүз тарабыбыздан ошол биометрикалык регистрацияны тапшыруусу боюнча ошол жарандардын списокко кирүү боюнча эң негизги максатыбыз азыр ошол жарандарыбыздын көп санын ошол списокко киргизүү максаты болот. Тагир Осмоналиевдин айтымында, ал жетектеген Таза шайлоо уюму буга чейин өз ишмердүүлүгүн эл аралык уюмдардын жардамы менен алып барып келген. Бирок бул жолу жергиликтүү элге кайрылып, каражат чогултуу менен өлкөдөгү 800 добушканага өздөрүнүн байкоочуларын жайгаштырууну максат кылууда. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.